Салам достор, бүгін мен сіздерге қандай ғана смартфон болсын блоктан қантип шығарат. Любой смартфон паролін қантип ачат. Mi, Samsung, Huawei, Honor қызықтырбай. Қандай ғана модель болсын блоктан шығаруын көрсетіп берем достор. Егер де сіз біздің каналда бірінші жол болып жатсаңыз, каналға қаттауыны ұмытпаңыз. Анда біз баштадық. Телефондун паролін ачуу үчүн, мисалы сиздин телефонуңуз Samsung болгон болсо, мисалы YouTube'га киресиз дагы моделин жасайсыз. Мисалы биринчи hard reset деп туруп, hard reset. Мисалы Samsung A12 болгон болсо, бул модель жаңы чыкты, Samsung A12. Samsung A12 деп, hard reset деп туруп Samsung A12 деп жазсаңыз, бул жерде ошол мына үчүнчүдө менин видеомда бар экен. Бул мен Android Nижний Ром деген менин экинчи YouTube каналым. Бул каналга мен жалаң гана парольду кантип ачат ошону киргизем. Hard reset деп туруп жазсаңыз, ошо телефондун бетиндеги парольду кантип ачат чыгат. Мисалы мына менин каналымда мына үчүнчүдө экен менин каналым азыр. Ушу көбүнчө биринчидегин көрсөңүз, негизи ошо биринчидеги эң просмотр көбү биринчиге чыгат. Мисалы биринчидеги 5000 просмотр болуп, экинчидеги 2000, а менин каналымдагы 900 гана просмотр. Бирок үчүнчүгө чыккандагы мен үчүн бирок жакшы эле жетишкендик. Ошол A12-ни мен булардан кийин чыгарып калдым, ошон үчүн меники үчүнчүдө чыкты. Ушинтип hard reset деп, мисалы A12-ни ошо мына видеодо мен ошо сброс кылганда, кантип ошо hard reset деген сброс деген, ошо кантип телефонду сброс кылат, ошону көрсөтүп бергем. Ошо телефондун бетиндеги паролун унутуп калсаңыз, кыскасы hard reset деп жазасыз дагы, моделин жазасыз. Бул жагына мисалы Redmi Note, бизде милерди көп колдонот, бул жерге мен сиздерге Redmi Note 7 деп көрсөтүп берейин. Мисалы мына hard reset деп, бул жагына Redmi Note 7 мына биринчиде чыкты. Redmi Note 7-ин hard reset кылат. Мына экинчиде деле көрүп атасыздар. Redmi Note 7, Note 7 Pro hard reset деп. Оны сброс кылып аткан жерин сөткө тартып коюп койгон. Кирсеңиздер, ошо телефонду кантип сброс кылат видеоролиги. Мисалы мына кирип көрсөк, бир аз жылдырып сизге сброс кылган жерин эле көрсөтөйүн. Мына сброс кылып атат телефонду. Ошол видеодон көрүп эле үйрөнүп көрсөңүздөр болот. Бул мына сброс кылып атат. Ошо hard reset деп жазасыздар дагы, бул жагына өзүңүздүн телефонуңуздун моделин жазасыз. Анан сброс кылгандан кийин телефондун паролу. Мисалы Play Market'теги аккаунт паролун билбей сброс кыласыздар, албетте Play Market'тин логин паролун билсеңиздер, ошону терип жазып менюга ачып кетсеңиздер болот. Билбесеңиздер, аны дагы ачыш керек болот. Аны дагы обход кылып ачыш керек болот. Ошону мисалы интернеттен билбейт да, көбү билбейт. Ошо кантип издейм мунун паролун ачышты деп издейт. Ошону мисалы паролуну сброс кылгандан ошо аккаунтту кантип ачышты издеш үчүн мисалы FRP деп жазасыздар. FRP ошол телефондун Google аккаунтунун немеси FRP деп жазылат. Азыр эле кайра эле Redmi Note 7 жазайын. Redmi Note 7 FRP деп туруп сброс кылгандан кийин мына биринчиде турат, көрүп атасыздар. Ушундай абалга түшүп калат. Азыр ушуда көрсөтүп берген. Мындай деп ошо көрсөңүздөр өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Бул эми түшүнүү өтө деле кыйын эмес. Мына ушундай менюга ачып калса, ушул FRP деп аталат. Ушундай менюдан өтө албай калсаңызчы, ушул FRP деп жазасыз дагы, телефонуңуздун моделин жазасыз. Мына дагы Samsung'ду дагы мен сиздерге көрсөтүп берейин бул жерден. Samsung A12. FRP Samsung A12 2021 деп жазсам, бул жерде мына мен Android Nижний Ром менин дагы видеом бар экен. Киргенде бул жерде мен мына көрсөтүп бергем, ошо телефондун ондай аккаунт сурап калса кантип ачат, ошону көрсөтүп берген бул жерден достор. Мына бир дагы дизлайк басылбаптыр, жалаң гана лайк басылыптыр. Комментарийлерди окусам, мисалы мына спасибо дейт.
ошо эгер сброскана ушундай аккаунт сурап калса, ошо FRP деп жазасыздар дагы жанына моделин жазсаңыздар сөзсүз түрдө чыгат. Сөзсүз түрдө чыгат. Бетиндеги паролун ачыш үчүн hard reset деп жазасыздар дагы жанына моделин жазасыздар болду. Ошо любой модельди YouTube'дан ушинтип издеп ачса болот достор. Эгерде видео сиздерге жакса сөзсүз түрдө лайк басып, жана досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.